Стационардагы экинчи күнү Кудайым буйрса жакшы болуп бара жатамын. Акырындап өзүмө келип бара жатамын. Тамак иштейм, уктадым. Бул эң негизги ушу адамдын жашашына эң негизги факторлор бул еда, сон и здоровый образ жизни. Ушул 3 фактор адамды адам кылып кармап турган ушул 3 фактор. Негизи жабыранакмын. Эрте турам, кандай болгон күндө дагы эрте турам. Кандай болгон күндө дагы канчалык ооруп турсам деле же болбосо кыйналып турамбы, бир кандайдыр бир көйгөй болуп турабы, ошону билгизбегенге аракет жасаймын. Анан дайым өзүмдү алып жүргөнгө аракет жасаймын. Такыр эле таштап койгонго мүмкүнчүлүк бербейм өзүмө. Перфекционизм дейби. Ошол азыр ошо эшикке чыгайын деп аракет жасадым. Эшик кулпуланып турат, кулпу илинип турат. Ошол менен эшикке чыга албай терезеден карап отурам. Эшикте болсо мынакей чымчыктар сайрап, жаз сонун болуп көйкөлүп турган кези. Ошол эмне дейт элем, мен ушундай чакан роликтерди тартканыма бир жагы бир 5-6 жыл болуп калды. Бир жашоомдо бир катуу бир сыноо болгон. Ошондо мен аз жерден сынып кала жаздагам, бирок сынган жокмун. Ар кандай өзүмдө ар кандай алектер менен алаксыттым, сүрөт тарттым, ырдадым, бисер менен вышивка кылдым. Өзүмдү таштабаганга аракет жасадым, анткени 3 балам мени карап турган 3 балам бар. Кичинекей кызым бар. Ошондуктан анан ошентип жүрүп күндөрдүн биринде телефонду колума алып, ушул сыяктуу кылып өзүмдүн ичимде муңумду видео кылып тарттым. Көрөрмандар пайда боло баштады. Бирөө сынайт, бирөө түшүнбөйт, бирөө каткырып күлөт, боорукат эзилет. Ар кандай адамдар бар. Хейтерлер деп коет аларды. Мен унчукпайм, хейтерлер менен алышпайм. Акырын блокко гана жөнөтүп коем. Бирок акырындап отуруп ушул сүрөт тартмай, видео тартмай акырындап мага хоббиге айланды. Анан бул бир өзүмдүн муңумду айткан бир жол катары көрүп калдым. Бала кезимден көп ооруйм, ден соолугум начар. Ошого карабастан Кудайым буйрса мынакей ушу жашка жеттим. Кыбырап отуруп, кыбыраган кырашат дейт. Азыр көп учурда адам баласы эмоцияга, агрессияга, коомчулуктун сыноосуна сынып калабыз, алдырып коебуз ошолорго. Ошолордун кээ бир учурда ошолордун ою менен болуп калабыз. Мен андай болгум келбейт. Мен ар дайым өзүмдүн өз пикирим бар, өз көз карашым бар. Ошондуктан кандай болгон күндө да мен өзүм бойдон калгым келет. Ооба, кээ бир учурда адамдар менен кандайдыр бир актер болууга туура келет. Антпесе да болбойт. Кээ бир учурда ар кандай ролдорду ойноп каласың. Бул деген жашоо. Азыр саат 7:30 болду. Мен Кудайым буйрса бүгүн абалым жакшы. Аябай начар абалда келди элем. Кудайым буйрса терапия бөлүмүнүн дарыгерлери, кыздары баары ушу жакшы карап, ошолордун жардамы менен Кудайым буйрса өзүмө келип бара жатамын. Ушу бүгүнкү блогум ушул болду. Дагы деле кофе ичким келип отурат. Көп жылдан бою мени кофе бир сактап келген бир балласт болуп жүрдү да. Азырынча кофе болбойт. Аман болуңуздар.